Жалал Абад облустук клиникалык оорукананын базасында курулган жаңы оорукана 1 ай мурун пайдаланууга берилди. 100 орундуу ооруканага көз, бет жак, кулак мурун жана урология бөлүмү көчүрүлгөн. Аталган бөлүмдөр буга чейин балдар бөлүмүнүн имаратында толук кандуу шарты жок абалда иштеп келишкен. Таза, заманбап, жакшы отделенияга көчтүк, корпуска. Дарыгерлер үчүн да шарттар аябай жакшы түзүлдү. Бул жакта көрүү бөлүмү бар. Ал жерде атайын аппаратуралар бар. Кеңири, жарык. Жаңы ооруканада операциялык бөлүм бар. Зарыл болгон медициналык аппараттар менен камсыздалган. Бейтаптардын белгилөөсүндө жаңы ооруканада ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бөлмөлөрү кеңири жана жылуу. Эми сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүлсө дешет. Кудай кааласа, ушундай болгондон кийин кызматкерлердин азыркы акыбалы ушундай болгондон мен ойлоймун, булардын адамдар бейтаптар дарылоосу, адамдардын карашы, адамдарга жасаган мамилелери дагы эң жакшы болсо деп. Эми жакшы болсун, эч ким оорубасын. Оорукана имаратынын сметалык баасы 111 миллион сомду түзүп, тендерден кийинки наркы 77,5 миллион сом болгон. Каржылоо республикалык бюджеттен берилген. Дарыгерлерге 120 орунга ылайыктуу ошо баягы конференция өткөнгө, семинар өткөнгөнгө жакшы залы бар. Кудай буюрса, ушул Жалал Абад областынын калкына жардам бере турган бөлүм болуп иштейт. Заманбап жаңы оорукананын шарты менен президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында таанышып чыкты. Дарыгерлер жамааты менен жолугуп сүйлөштү. Өлкө башчысы соңку жылдагы коронавирус пандемиясы медицина тармагына көңүл буруу зарыл экенин ачыктаганына токтолуп, жетиштүү шарт жок болгонуна карабай, бул илдет менен күрөшүүдө медицина кызматкерлеринин талыкпаган эмгеги чоң экенин белгиледи. Сиздердин элге көрсөткөн эмгегиңиздер абдан зор. Аны баалайбыз, мына эл деле баалап атат. Мына 2 жылдан бери коронавирус менен күрөшүп атасыздар. Мына өмүрүңүздөрдү сайып коюп, коркпостон ушу мына сиздердин эмгегиңиздер менен биз ошол ооруну жеңип чыгып атабыз. Кудайга шүгүр, бүгүн ушу бир 40-50 тегерегинде гана катталат күнүнө. Азайды. Ушу сиздердин эмгегиңиздер ошонун. Биринчи Кудайдын кудурети, анан сиздердин эмгегиңиздер. Сиздер болбосоңуздар, биз ал ооруну эч убакта жеңбейбиз. Анан эми ошол оорудагы акыркы 2 жылда биздин медицинабыздын акыбалы кандай экенин көргөзүп койду. Кайсы жерин кантип жасаш керек экен, эмне менен толукталыш керек экен, бүт баарын уже көрдүк биз. Көрдүк, ошон үчүн колубуздан келишинче мына ушундай жаңы имараттарды куруп, айылдарга чейин фаптарды куруп берип атабыз. Ошонун күчүбүз жетишинче жасап атабыз. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында 24 бөлүм иштейт, 575 орунга ылайыкталган. Кошумча жаңы бөлүмдүн курулушу менен облустук оорукананын базасы жакшырып, бейтаптардын сапаттуу медициналык жардам алышына шарт түзүлөт. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.